сенин ошол эмгекчилдигиң, апаңдын берген тарбиясын, мугалимиң берген тарбиясын берген билимин өздөштүрүп, ушу биздин Кыргызстандын атын чыгарып атканына биз абдан кубандык. Эң чоң байлыгыбыз бул биздин балдарыбыздын акылдуулугу, билимге умтулгандыгы. Биздин Кыргызстандын келечеги ушу Арсен Сага окшогон балдар менен болобуз да. 10 жылдан кийин силер эми Кыргызстанды экономикасын көтөргөн, маданиятын көтөргөн, билимин көтөргөн балдар болосуңар да, ошон үчүн сен аракет кылам. Биринчи сабак ушу бесплатно болуп катышсак бизге ушу чыгып бар экен деп айтты. Буюрса келечекте ошо жакшы бир чемпион болот деп айткан. 3 айдан кийин биринчи олимпиадага катыштым. Казакстанда, Астана шаарында. Бирок уткан жокпуз. Зато мотивация менен стимул болду. Баланы бир тараптуу гана өнүктүрбөстөн, же интеллектуалдык жактан, же спорт деп ушу эки тарапты бир алыш керек дейм да. Арсенде дагы ушу бош убактысында футбол ойнойт, ошо спорт жагына дагы көп көңүл бөлсө дейм.